Kээ бир адамдар бар, мусулманчылыкты бир гана 5 мал, баягы 5 парызга эле чектеп койгондо, келме келтирүү, намаз, орозо, зекет, ажылык болду. Ошону эле ислам деп түшүнөт да. Бул мусулманчылык албетте. Бирок бизде бул ибадаттар, бизде муамалат маселеси бар. Соода сатык, кандай мындай мамиле жана башка укук, милдеттер жана башка маселе бар да. Ошондуктан биз илим алышыбыз керек. Анан ислам дини башка диндерден айырмаланып, жашоодогу бардык маселелерди талкуулап кеткен да. Кайсы маселе болбосун, сизде же аяттан же хадистен бир далил бар да. Түздөн түз же кыйыр түрдө, же кыяс аркылуу, же ижма, кыскасы бир далил табылат. Кайсы маселе болбосунчу. Христиан жөөттөрдө аларда бир гана тасаввуф, биздин тилде тасаввуф деп коет, суфизм. Ал бир гана сопулукка, ички дүйнөнү тазалаганга чакырган алар көпчүлүгүндөчү. Биздикиндей көп укуктук маселелер аларда каралган эмес да. Ошондуктан алардын мыйзамдары эмне? Алар дайыма мыйзам чыгарганда өздөрү ойлоп, ошол юристтер менен отуруп алып, мындай кылсак кандай болот, тигиндей кылсак кандай болот деп ойдон чыгарып, эме кылып өздөрүнчө ой жүгүртүп, анан мыйзамдары дайыма алмашып турат да, өзгөрүп. Мисалы эң биринчи конституция Франциянын эмесинде жазылгандай, Францияныкы. Аны азыр изилдеп көрүшсө, ошол Малики мазхабына аябай жакын болгон. Ошолордон эле алгандар да, Малик мазхабынанчы, түшүнүктүүбү? Демек, ислам дини бул бардык маселелерди караган, бул орусча айтканда образ жизни да, бул ушу менен жашашыбыз керек бизчи. Жашашыбыз керек. Ар бирибиз мусулманча жашаганга аракет кылышыбыз керек. Анан ошонун ичинде бул жерде ислам дини эмне? Адамдарды мал мүлкүн бизге бири-бирибизге арам кылып койду. Мисалы, менин мал мүлкүм башкаларга арам, башкалардыкы мага арам. Бир гана ал адал кылса, мага адал болот. Өз көңүлү менен разы болуп берсе, анда алсам болот. Наразы болуп неме кылган, бул урулукка кирип калат да.